Россияга жиберем десеңер окууганы жиберткиле. Билбегендиктен да которбош керек башка адамга иши. Кыздар көрүп акча таап калды, уже сомнение кылыш керек. 17 жаштагы кыздар келип иштеп атат биякта. Дере көптөгөн мекендештерибиз өтпөгөндөрү да бар экен. Анан муну деген ар бир жаранга уже статьяларга бүт закондуу түрдө ошо законго кирилген, бекитилген нерсе да. Анан Баарыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу биздин мекендештер жана ошондой эле мигранттер деп айтсак туура болсо керек. Туугандар, ушул видеону ар бир Москвага келем деген адам, же болбосо Москвага келип кеткен адам, же болбосо учурда Москвада жүргөн ар бир мигрант көрүүсүн каалайт элем. Ошон үчүн ушул видеого бир-бирден лайктардан басыңыздар дагы. Ушул видеону туугандардын группасына жана ошондой эле айылдаштардын жана башка группаларга жөнөтүп коюңуздар, ар бири көрүшсүн. Бүгүнкү биздин видеобуз өзүңүздөр билесиздер, Гүлүз эже менен болмокчу. Бул Гүлүз эжени бардык адам уже тааныйт. Эң жакшы юристтердин бири десем мен жаңылышпаймын. Күнүнө жок дегенде 5тен 10дон кыргызды депортациядан сактап калат деп мен 100% айта аламын. Ошон үчүн бүгүн Гүлүз эженин алдындабыз. Видео юрист менен болмокчу. Ошол Гүлүз эжеге бүгүн бардык суроолорду беребиз. Бизге келген комментарийге келген суроолорду Гүлүз эжеге айтабыз. Анан бул жерде самый необходимый мындай азыркы учурда актуальный болгон темаларга эле жооп беребиз. Майда чүйдө суроолор калып кала турган болсо, комментарийге жаза турган болсоңуздар, эмкиде дагы жооп беребиз. Ошол, саламатсызбы Гүлүз эже? Саламатчылык. Жумуштарыңыз кандай болуп атат? Кош келдик. Ошол, биз дагы деле сизге конок келип калдык. Азыркы учурда сизге кайрылып жаткан мигранттар кандай вопростор менен көп кайрылып жатат? Ошол боюнча бир аз кыска айтып кетсеңиз. Азыркы күндө көптөгөн мекендештер баягы эле регистрация проблемасы, көптөгөн мекендештердин регистрациясы базадан чыкпай калганынан да себепкер. Плюс дополнительно уголовный иш козголуп да калып атат. То есть базадан чыкпай калса, ладно, штраф төлөп чыгып кетишет да. А бул жакта еще кылмыш иши деп козголуп калып атат да. Подделка именно регистрация, то есть ушундай документтерди подделка алып жүрөт деп. Жана ошондой эле көптөгөн мекендештерибиз официально иштебегендиктен трудовой договор сатып алган үчүн дагы жоопко тартылып жатышат. Эми булардын кесепетинен ошол мекендешибиз кийин Россияга кирүүсү оорураак болуп калат. Не только анын кирүүсү оорураак, то есть пожизненный запрет коюлуп калышы мүмкүн да, Минюс тарабынан. Ар бир мекендеш Россия жергесинде кылмыш иши козголгон болсо, же болбосо отуруп чыккан болсо, же условный алган болсо, аларга Минюс тарабынан, бул да надзорный орган Минюс, Министерство юстиции тарабынан пожизненный запрет коюлат ошо мигрантка. Да, ошондуктан урматтуу мекендештер, бир нерсе сатып алаарда абайлагыла, чебердегиле. Эми кээ бирлери водительский праваны да сатып алгандар бар экен. Кээ бир мекендештерибиз паспорт да сатып алган мекендештерибиз бар экен. Эми айтор, билбейм, кандайдыр бир же шайтан азгырабы, же ойлошобу билинбей калат деп, тилекке каршы ошол мекендештерибизге кылмыш иши козголуп калып жатат. Анан азыркы учурда өзүңүз билесиз, биздин көптөгөн мекендештерибиз мына өздөрүнүн карталарын сатып аткандар аябай көп. Баягы айына 15 000 рубльдан, 10 000 рубльдан депчи интернетте рекламаларын көрүп калабыз. Булар боюнча дагы сиз айткан болчусуз, мындай кооптуу депчи. Ушулар боюнча кийинирээк айтып бере аласызбы? Да, негизи айта кетчү нерсе, ал силердин личный картаңар. Личный картаңарды эч кимге бербешиңер керек. Бербек түгүл, вот, например, силерге бирөө, ай кызым, могул счетко акча которуп койчу десе, ошол адамды билбегендиктен да которбош керек башка адамга счетко акчачы. Анткени биякта деген ушундай статья бар, поддержка терроризма дегенчи, то есть терроризмге акча которулду, поддержка кылынды деген статья менен пожизненный запрет коюлат. Пожизненный запрет коюлса да жакшы, ал Кыргызстанга кетип калат. Уголовный иштер да козголуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бирөөгө картаны эч качан бербеш керек, сатпаш керек, тем более. Азыркы күндө уже кайрылып атышат. Уже четинен кайрылып атат. Эже, мен ушундай картамда акча керек болуп калып сатып ийдим эле. Бүт картамдын баары тең блокировкага түшүп, бүгүнкү күндө 115 федеральный статья менен запретке коюлду. Эми эмне болот? Банктардан чалып алып, служба безопасности банка чалып, срочно кел главный офиске, ушул картаң боюнча жооп бер деген ушундай эмелер да келип атат, звоноктор. Эмне кылсам болот? Кыргызстанга кетип калайынбы? Кантсем болот деген да эмелер келип атат да, суроолор. Эми негизи айта кетчү нерсе, ушул нерседен алысыраак болгула, урматтуу мекендештер. Бирөөгө картаны эч качан сатпагыла.
бул силерге өзүңөргө минус болот. Может кийин силер үй алам дейсиңер или кийин мындай бир акча кредит алам десиңер, ошонуңарга да минус болот. Не только ага минус болот, но и в дальнейшем Россияга келүүгө да тыюу салынат. Камалып да кетишиңер мүмкүн. Бүгүнкү күндө ушул аябай распространенный болуп атат да, ошол ар бир мекендешке жетүүсүн каалайт элем ушул видео. Эмнегедир мындай жеңил оюлуулук кылып сатып атышат болбогон бир акчага. Бирок ошонун кесепети кийин аябай серьезный болот да. Ошол туугандар Гүлүзжа айткандай эле, ушул карта сатып 10 миң, 15 миң акчага азгырылган биздин мекендештер кеңирээк ойлонуп, мындай келечегиңиздерди ойлонуп эле картаңыздарды сатпооңуздарды биз суранат элек. Азыркы учурда бул жөнүндө бизде дагы бир башка маалыматтар бар. Ушундай камалып кетиптир же болбосо ушундай терроризмге аралашып калыптыр дегенче. Эми бул нерселерден Кудай өзү сактасын. Ошол Гүлүзжа дагы азыркы учурда биздин мекендештер айрым учурларда Кыргызстандан келип мына аэропорттордо жатып калып атат. Булардын себеби эмнеде болуп атат? Көпчүлүк себептер булар биякта деген Россияда 90/180 деген статья бар. Бул тээ качанчы жылы 96-жылы түзүлгөн закон да. Бирок ошол закон эмнегедир ушу акыркы күндөр катуу иштей баштады. Адам бияка Россияга келгенде цель въезда, определенный цель въезда менен келет да, цель. Сен эмне үчүн Россияга келдиң? Работа, учеба деп сызасыңар. Работа деп келгенден кийин көпчүлүгү 3 ай жүрүп алышат да. Же жумушка кирбей, же документтерин до конца жасабай, элементарно Сахаровага да барбай, анан границага кири чыкты кылып коюп кайра келишет. Ошолорго автоматически 3 айга кирип чыкты деген 90/180 деген закон менен запрет коюлуп калат. Көбүнчөсү билбейт ал запреттичи. Эми мындай да кээ бирлер ойлошот, мен обязательно сотко барсам эле соттон кагаз берип анан депортация кылынат депчи. Жок, бул жакта надзорный органдар бар. По линии МВДда автоматически запреттер коюлат. По линии Роспотребнадзора запреттер коюлат. Ошол запреттердин негизинде биздин жаран кире албай калышы мүмкүн. Бирок азыркы күндө эң чоң распространенный запреттер булар туура эмес сайттарга, туура эмес YouTube каналдарга жана лайктарды басып, СВО боюнча ар кандай комментарийлерди жазып, ошол себептен дагы телефонун текшергенде ошонун баары чыгып калат. Жана ошондой эле ислам динин туура эмес течениялар бар. Силер пересылка кылып атасыңар ар бир жанагы көргөн видеолоруңарда. Ошо пересылканын бүт баары тең чыгып калат жана аэропорттон кирип текшерүүдө. Эми баарына эле маалымдап атат да, бул Россия эми өзүнүн безопасностьун карап атат. Кандай жаман нерселер болуп кетти Россия жергесинде. Ошон үчүн булар өзүнүн безопасностьун караган үчүн ар бир мигрантты, ар бир Россияга келаткан жаранды катуу текшерип атышат да. Ошо текшерүүдөн өтпөй калган үчүн дагы биздин жарандар кайра Кыргызстанга высылка болуп атат. Эми азыркы күндө ушул высылканы погранслужбага берип койгон да, то есть пограничный служба, то есть ФСБ. Ошол жаранды ушу Россияга туура эмес нерсе залакасын тийгизет деген кичине мындай бир подтверждающий өзүнө доказательство болсо, ошол пограничный службанын эле негизинде уже ал жаранга өмүр бою запрет коюлат да. Анда Гүлүзжа, биздин ар бир келген мекендештерибиз сөзсүз түрдө барып Сахаровдон өтүшү бул керек, ар бир кыргыз келип өтүш керек. Бул Сахарова негизи 2022-жылы чыкканда обязательно ар бир жаран өтсүн деп. Бирок азыркы күнгө дейин көптөгөн мекендештерибиз өтпөгөндөрү да бар экен. Анан муну деген ар бир жаранга уже статьяларга бүт закондуу түрдө ошо законго кирилген, бекитилген нерсе да. Анан көпчүлүгү чалып алып өтпөй койсом эмне кыла алат Россия, анан эмне кыла алмак эле деп ушундай суроолорду беришет. На самом деле ушу Сахарованы өтпөгөндүктөн негизинде эмеге базага регистрациясы кирбей калат. Сахарованы өтпөгөн негизинде ошол жаран Россиядан 5 жылга выдворение алат. Азыркы күндө мына вот недавно эле Химки сотунда, Химский районный сотто 40 жараныбыз депортацияланды, выдворение болду соттун чечими менен. Именно Сахарованын документи жок үчүн. Башка региондордон сразу эле ошо Сахарованын документи жок, дактакарта, медицинский справкаларды өткөн жок деп ошонун негизинде прям принудительный выдворение кылып атышат. Даже алардын официальный иштеген, иштебегенине карабастан эле. Мына азыркы күндө көптөгөн мекендештер ушул
тема боюнча, ушул проблема боюнча Кыргызстандан чалып жатышат. Россияга кире албай калдым. Ушундай выдворение болуп калдым. Ушул зона депортацияда жатам. Бул райондо жатам, бул региондо жатам деп звонить эткендер көп болуп атат да. Урматтуу мекендештер, именно Сахарова документтерин обязательно оңдоп алгыла, обязательно жыл сайын өтүп тургула. То есть ал документти жыл сайын жаңылаш керек. Бир эле жолу 22-жыл өтмөй эле ошол жерден өтө элекмин, мен эч ким сураган жок дегендер да бар. Жок, жыл сайын жаңылап тургула. Уведомление келет кадимкидей. Сен просрочил ушу Сахарованын документин, тебе нужно выехать деген уведомление келет. Бирок биздин жарандар көпчүлүгү не по месту регистрация жашаган үчүн ал уведомление албай калгандар бар да, и автоматически потом уже запрет коюлат. Ошол көпчүлүгүнө ушуну жеткизейин деп эле атам, бирок көпчүлүгү эмнегедир мындай бир өтпөй койсо эмне болот, мындай бир ушундай бир суроолорду берет го. Эмне кыла алышат депчи, мен эмне кыла алышат депчи. Деги эле анан Бирок негизи мына биздин кыргыздар экономдогонду биз жакшы көрөбүз, чынында моюнга алыш керек. Анан кээ бир учурда жанагы автобустардан төлөбөй калган же болбосо жанагы метродон төлөбөй калып, анан ошол эле учурда штраф алып калган биздин мекендештерге бул кооптуубу же анчалык эле кооптуу эмеспи? Ушул боюнча да айтып кетсеңиз. Россияда бир закон бар, 2019-жылы чыккан. Эгерде сен в течение года 2 и более штрафа ала турган болсоң, в течение года сага автоматически 3 жылга запрет коюлат деген. Көптөгөн мекендештер билесиңер, 2019 эмес, 2020-21 прям массово запретке кире баштады. Анткени көптөгөн мекендештер жана водитель болуп иштешет. Сиз айткандай элементарно тройка менен төлөбөй койгондор или левый тройкалар сатып алгандар. Ошо негизинде запретке коюлуп калат, именно 4 пункт 26 статья менен 2 и более штрафа в течение года деген. Бул автоматический система МВД коет бул запреттерди. Ошондуктан любой эле штраф негизи кооптуу. Анан биздин мекендештер көптөгөн жана эме штрафтарды алып атышат. Булго еще 3 жылга запрет коюлат экен. Не на положенном месте чекти, ичти деген штрафтар, буларга уже 5 жылдык запрет коюлат автоматически. Анан кээ бир отделдерге барганда эптеп эле чыгып кетейин, бир протокол түзүп берсе, ошо протокол ичти деп түзүп коюп атышат, ага кол коюп коюп атышат биздин мекендештерге, ошонун негизинде уже запрет болуп калат. Гүлүшче дагы айтып коесузбу, мына азыркы учурда эми биздин основной заработок ушул Москвада да көптөгөн почти 1,5 миллион кыргыз Москвада эмгектенип ушуга чейин иштеп келип атышат. Мындан кийин деле иштейт деген ойдобуз. Бирок азыркы учурда мигранттарга чындыгында кысым болуп атат. Чындыгында баягы токтобогон рейдтер жана ошондой эле көпчүлүгү депортация болуп атат. Муну күндө эле көрүп атабыз да. Депортация бул мындайча айтканда күнүмдүк бир абал сыяктуу эле болуп калды. Буга чейин депортация болуптур десе мындай бир чочулачу элек да, азыркы учурда мындай депортация болуп кетиптир деген сөз мындай эле болуп калды. Бирок эмгектенем деген мекендештер Россияга келип уже көнүп калган биздин мекендештер Кыргызстандан келе жатып эмнеге даяр болуш керек? Бул негизи туура суроо. Анткени биз деген Россиядан башка өлкөгө мындайча айтканда виза кылыш керек, көптөгөн документтерди даярдаш керек. Ал эми Россия биз үчүн Советтер Союзунда чогулгонбуз, бизге мындай бир благоприятный сыяктуу да. Мындай Россияга келсең оңой эле, жеңил эле жумушка киресиң, орусчаны билесиң, поэтому бияктан акчасы да кичине жакшы болгондуктан көптөгөн мекендештер бияктан целый семьяны, целый Кыргызстанды багып атат десек болот. Анан биякта негизи айта кетчү нерсе, чисто даже философский стороны айта кетейин. Ар бир жараныбыз негизи цель въезда, не только цель въезда, а вообще цель бул жашоодо эмне үчүн жашап атам дегендей сыяктуу муну воображать этиш керек да. Көпчүлүгү цель въездасы жок эле жүргөндөр бар да. Даже не то, что цель, а вообще цель бул жашоодо эмне целим бар деп. А Россияга келе турган болсоң, обязательно өзүң билишиң керек да, эмне үчүн мен бартам? Иштегени бартамбы, окуганы бартамбы, же жөн эле ушул жакта мындай саякат кылганы бартамбы деп, ошо цель въездаңа туура выбирать этип, и ошого соответствующий документтер жазыш керек. В первую очередь, кимдикине барам, каяка барам, эмне кылам, эмне жумушка иштейм деп хотя бы жумуштарды карап коюш керек, же тааныштарына звонить этип сураштырып коюш керек. Көпчүлүгү ошондой элементарный нерсени билбей эле келип алышат, же жумушу жок, же документин жаза албай срогу бүтүп калат да анан кетишет. Ал акчаны болсо кредитке алгандыр, же бирөөдөн карызга алгандыр, эми Кыргызстанда жашоо оор үчүн.
Ошондуктан негизи эле бул жашоодо эмне үчүн жашап атканыңды, анан Россияга келерде эмне цель менен келериңди билип жүрүш керек да. Анан да депортация, выдворение, запреттер көп болуп жатат азыркы күндө. Эми бул Россия бул өзүнүн безопасностун дагы карап атат да. Любой эле государство ошентип карайт да. Мына азыр Кыргызстанда деле тетиндей окуялар болуп кетип атат да мигранттар менен. Уже Кыргызстан деле ойлонуп атат да. Кандайдыр бир закондорду киргизсем, эмне кылсам, безопасность, то есть элдин коопсуздугу, эме боюнча иштерди жүргүзүп атышат да. Ошол сыяктуу Россиядагы ушул иштерди алып барып атышат. Анан Гүлүз эже, азыркы учурда мына Россияга келгендер көпчүлүгү эле бул жаштар деп билем да. Менчи бир 60% же болбосо 70% булар биздин жаш курактуу 18 жаштан 30 жашка чейинки биздин мекендештер деп айтсам туура болсо керек. Анан көпчүлүк учурда биздин мекендештер жанагы туура эмес жолдорго түшүп кеткендери бар. Жанагындай наркотика менен доставка кылгандары бар. Эми бул аябай көп да азыркы учурдачы, аябай көп. Буга чейин деле айтып келгенбиз, бир канча эскертүүлөрдү берип ушундай болуп келген, бирок акчага кызыгып азыркы учурда сизге ушундай кайрылгандар көппү же кандай? Ушулар боюнча да бир аз айтып койсоңуз. Негизи туура суроо, бул дагы анткени биздин келечек бул биздин жаштар да. Жаштарыбыздын баары ушул миграцияда жүрүшөт, анан ушинтип кылмыш ишине козголуп камалып кеткендер дагы аз эмес болгону өкүнүчтүү да. Ушу жаш 18-19 жаштагы балдар кесилип кетип атат да. Ошо силер айткандай акчага кызыгып, жана ошондой эле үйүнөн дагы улам чалып туруп алышат да. Акча сал, тиги тойго барышыбыз керек, тигиге беришибиз керек же кредит төлөшүбүз керек. Ошонун кесепетинен көптөгөн мекендештер кой мен кичине эле иштей коеюн дагы, анан чыгып кетем да деген ой менен 1-2 жолу иштей коем деп иштеден кирип кетип атышпайбы. Булардын эми срогу да чоң. Кыйын негизи айта кетсек, не только наркотика, мына биздин жаш кыздарыбыз ушу балдар мындайча айтканда балдар үйүнө деле өткөрсө болот да. Ошо балдарын төрөп мына жакында эле бир кызыбыз паркка таштап коюптур баласын. Сразу кармалды. Биякта эми Москвада это умный город десек болот да. Бүт жерде камера бар, урматтуу мекендештер. Бүт жерде мына элементарно биз жана банковский карта таап алышып, биздики көпчүлүгү ушун менен эметишет да, кылмыш иши козголот. Ошо карта менен оплачивать этип коюшуп, кесилип кетип атат. 2000 рубль үчүн кесилип кетип атат. Мына азыр бир келин отурат, уже 6 айдан ашык отурат. Кичинекей баласы болсо, грудной ребенок үйүндө калды. Өзү кесилип кетти. 6000 рубль үчүн, 6000 рубль үчүн. Ушу керек беле? Ошо бирөөнүн картасын таап алып, ушу колдонуп койгон да. Вот ошондуктан урматтуу мекендештер, ушундай бир кылмыш жолдордон алысыраак болсо, негизи бул информация катары көп мекендештерге айтып турсак жакшы эле болмок. Бирок көпчүлүгү эми ушул информацияны принимать эткени бар, принимать этпегени да бар экен да. Ошол урматтуу ата энелер, биз ар бириңиздерге кайрылат элек. Балаңыздарды, кызыңыздарды ушул чет өлкөгө жиберүүдөн алдын же болбосо жибергенден кийин тыгыз мамиледе болуп турушуңуздарды биз суранат элек. Анткени бул жакта жанагы бат эле алдап коюшат. Мына айылдан келген, эми Москвага кимдер келет? Айылдан баягы эч нерсени көрбөй биринчи жолу шаарга келген адамдар, ушулар келет. Анан буларды бул жактагы жанагы көптөн бери жүрүп ошол сферада жүргөндөр бат эле алдап коюшу мүмкүн. Анан балдарыңар менен, кыздарыңар менен тыгыз мамиледе болуп, каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың, каяктан акча алып атасың. Балдарыңар бир аз көбүрөөк акча таап калды, уже сомнение кылыш керек. Кыздарыңар көбүрөөк акча таап калды, уже сомнение кылыш керек. Значит, башка жактан акча келип атат депчи. Москвада азыркы учурда средний зарплата бир 80 000 да, мындайча айтканда средний зарплата 80 000. Анын расходдору болуп примерно Кыргызстанга бир 40 000, 45 000, 50 000 акча салса, мен оюмча ошол болсо керек. Ошол дагы бир жолу суранып келет элек, ушул видеону WhatsApp группаларга жана ошондой эле башка жактарга таркатып коюңуздар, баардыгы көрүшсүн. Эми ар бирибиз эле мына Москвага келип кеткенбиз чындыгындачы. Ошол келип кеткендер жана ошондой эле келем дегендер ар бири көрсүн ушул видеону. Ошол бүгүнкү видеобуз мен ойлойм силерге
полезный болду деп ошол Гүлүзжө өзүңүздүн элдерге кайрылып турган сөзүңүз болсо кыскача кайрылып койсоңуз болот. Туура айтасыңар. Негизи ушу ата энелер балдарын жөн эле кетирип койбостон, жөн эле улам эле акча требовать этпестен кичине карап коюш керек да. Эмне жумуш кылып атасың балам, эмне иш кылып атасың кызым деп, же болбосо биякта туугандар көп да. Ошо туугандарды деле кичине каратырып, мен мындайча айтканда поддержка керек да бизгечи. Көптөгөн жарандарыбыз ушу кыздарын жөнөтүп коюшат. 17 жаштагы кыздар келип иштеп атат биякта. Анан эч кандай поддержка жок. Силер айткандай айылдан келишет, свобода дешет, анан туура эмес жерлерге да барып калып атышат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу ата энелер, кыздарыңарды көп жибере бербегиле Россияга. Россияга жиберем десеңер, окууганы жиберткиле. Эч кандай бияка иштеген эмес, окусун. Биздин Кыргызстан өнүгүп өссүн. Мекендештерибизге көбүнчө ушу образование гана жетпейт. Ушу образованияны кичине уровеньге көтөрөлү. Ошол анда бүгүнкү биздин маегибиз ушу менен аякталды десек туура болот. Буюрса кийинки дагы суроолоруңуздар кала турган болсо, ушул Гүлүзжөгө бере турган, Юнуска бере турган боло турган болсо, комментарийге жазыңыздар. Кийинки дагы видеолорубузда ошол суроолоруңуздарга жооп беребиз. Саламатта туруңуздар.